1958 жылдын 8 декабры Кыргызстанда эң алгачкы жолу телекөрсөтүү обого чыкканы менен тарыхта калган. Дал ушул дата кесиптик майрам катары белгиленип келатат. Саналуу мүнөттөргө белгиленген сапаттуу эфирди даярдоонун да түйшүгү жетиштүү. Окуя болгон жерге жетип барган кабарчы менен оператор, айдоочудан тартып режиссердук пультта отурган кызматкердин, эфирге жооптуу редактордун да эмгеги жумшалат. 24 саат бою отурабыз. Күнү түнү менен беребиз. Анан Ала-Тоо 24-түн артыкчылыгы, мисалы үчүн башка каналдарда запись кылып коюп, анан келип даярдык кылып берсе, биздики ар бир 15-20 мүнөт сайын түз эфирге чыгып тургандыгыбыз. Майрамды утурлап, кесип ээлери сыйланды. Жалпы коллективдин сыйлыгы. Анткени экранга чыккан журналисттин аркасында көптөгөн адамдар турат. Бул операторлор, бул монтажерлор, бул декораторлор, бул художниктер, бул гримерлор, бул эшикти тосуп турган биздин күзөтчүлөр. Ошонун баары биригип отуруп, анан жарк эткен экран чыгат. Ошонун аркасы менен мамлекеттик саясат жүрөт. Бүгүнкү күндө улуттук телерадиокомпания эл аралык масштабта өзүнүн баягы медиалык багыттагы өзүнүн иш аракеттерин жүргүзүп жатат. Биз Кудай буйруса чоң чабыттарга чыгып атабыз. Биздин эми кызматкерлер чын айтканда күн түн дегенди билбейт. Үй бүлөсү экинчи планда калат. Бул жерде өмүрүнүн көпчүлүгү ушул жерде отурат. Майрам дегенди, дем алыш дегенди билбейт. Мен кээде ушул айрым кызматкерлерибиздин иштеп аткан жумушун көрүп, оордугун көрүп, жана чын жүрөгүмдөн ыраазы болом да. Биздин жумуш өтө оор жумуш билинбегени мененчи. Кыргызстанда телекөрсөтүү алгачкы рет 64 жыл мурда обого чыкса, алгачкы радио уктуруу 90 жыл мурда ишке ашырылган. Радио комитеттин түптөлгөн күнүнө карата УТРКнын 90 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Эл аралык медиа форум мааракеге карата уюштурулган ири иш-чаралардын бири болду. Эгемендүү мамлекет болгондон кийин Кыргыз мамлекетинин түптөлүшүнө, Кыргызстандын эгемендүү жолунун телчигишине жол көрсөткөн, аны менен үндөш болгон Кыргыз мамлекетинин үнү жана жүзү болгон биздин телекөрсөтүү жана радио уктуруу тармагы. Ошо медиа тармагында тажрыйбасы бар адистерди жана Кыргызстандын маалымат каражаттарында эмгектенген тажрыйбалуу биздин окумуштууларды, журналисттерди жана ошондой эле келечектеги биздин кесиптештерибизди чакырып, мына бүгүн медиа форумга сиздер менен жолугушуп отурганыбызга кубанычтабыз. Маалыматсыз адам баласы жашаган эмес. Мына Советтер Союзунун учурунда «Передовая правда» деген бир түшүнүк болгон. Правда гезитинин биринчи бетине чыккан адам эртеси күнү же социалисттик эмгектин баатыры, же Советтер Союзунун баатыры болуп, бүт Советтер державасына таанымал болуп ойгонгон. Кыргыз маалыматынын метрлери отурат. Өмүрлөрүн арнап, билимдерин, эмгектегин арлап, бүгүнкү күнгө чейин күчтүү маалымат каражаты бар өлкөгө айланды. В настоящее время глобализация переживает. Эки мамлекеттин алакасын жакшыртууда сиздердин каналдын орду зор деп айтар элем. 2005 жылдан бери улуттук канал менен бир нече багытта түрдүү келишимдер түзүлүп, үзүрлүү иш алып баруудабыз. Негизги телевидение калктын багытын өзгөртүүдө, мамлекеттик саясатты туура жеткирүүдө эбегейсиз күчкө ээ. Чоң улуттук уюмдар ошондой ресурстары бар, ошондой даярдалган профессионалдуу кадрлар бар. Андыктан элди маалымдап турууда, элди агартууда, элдин маданиятын жайылтууда КТРКнын ролу сөзсүз тарыхый дагы, зор дагы деп эсептейм. Учурда УТРКда 800дөн ашуун кызматкер эмгектенип жатат. 6 теле жана 3 радио канал көрүүчү, угуучуларга кызмат кылып келет. Аймактардагы медиа мекемелерде корпорациянын курамына кошулууда. Маалымат айдыңында атаандаштык күчөп жаткан шартта телерадио жаңыланууга багыт алды. Биз жасаган продукцияны элге кантип жеткиребиз деген чоң суроо туулуп атат. Бул боюнча бизде жаңы башкармалык ачылды. Жаңы медиа жана СММ деген. Бул башкармалык толугу менен биздин продукцияны жана биз жүргүзүп жаткан саясатты элге жеткирүүнүн, ушу социалдык медианын бардык түрлөрү боюнча иш алып барат. Мындан сырткары бизде ар бир
студияга, каналга ошондой адистерди, ошо тармак менен иш алып бара турган кызматкерлерди алып атабыз, анимациялык бөлүмдө иштей турган кызматкерлерди алып атабыз. НТРК уже им... Албетте 90 жыл бул чоң тарых. Азыр журналистика күн сайын өзгөрүп жатат. Өз мамлекетинде гана ишмердүүлүгүн жүргүзүү бүгүнкү күндө аздык кылат. Дүйнөдө болуп жаткан окуялар ар бир мамлекетке таасир этет. Андыктан заманбап журналистика ар тараптуу болууну талап кылат. Бул багытта биз мындан ары да кызматташтыгыбыз тереңдейт деп ишенем. УТРК изденүүнүн үстүндө иш алып барууда. Катар, Бириккен Араб Эмираттары, Малайзия, Казакстан жана Өзбекстандын медиа мекемелери менен кызматташуу келишими түзүлгөн. Ага ылайык корпорациянын кызматкерлери аталган өлкөлөрдө тажрыйба топтошот, кызыктуу көрсөтүүлөр алмашылат. Ошондой эле биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу максат кылынууда. Өте қиын, бірақ өте маңызды іс болашақта. Бұл біріккен сериал, тарихи сериал бола ма жоқ, бүгінгі күннің мелодрамасы бола ма, соны қазір талқылап жатырмыз. Мысалы, мені қызықтыратын бүгін ұсыныс ретінде әріптестеріме айттым, Шыңғыс Айтматовтың Жәмилясын сүрсек деп. Ол жерде мысалы екі елдің де жастары бар, сондықтан да бұл біздің болашақтағы жастарға ертеңгі күні үлгі болатындай достық ретінде. Сондықтан да осындай әртүрлі қызықты жобалар, қызықты ұсыныстарды қарастырып жатырмыз. Была разработана дорожная карта. Сегодня состоялась также... Биздин кызматташуубузда аныктаган жол картасы иштелип чыккан. Кол коюлган документке ылайык контент алмашуу ишке ашырылат. Мындан сырткары тажрыйбабызды бөлүшүүдө эки тарапка жемиштүү болот. Биз кыргызстандык кесиптештерибизди өзүбүздүн мекемеде кабыл алууга дайымдаярбыз. Интернет кулачын жайып, социалдык тармактардын таасири күчөп жаткан шартта телерадиода бул аянтчага ыңгайлашууда. Өзүнө таандык өзгөчөлүгү менен коомдук пикирди түзүүдөгү ордун жоготкон жок. Акыркы жылдары мындай деген сөздөр чыгып атат да, телевидение, радионун күнү бүттү, эми жалаң интернетте болот. Интернеттеги негизги аба ырайын блогерлер түзөт, коомчулук ошол аркылуу маалымат алат да, ошол аркылуу маалыматты жайылтат депчи. Мен бир нерсени айткым келет да, адам өзү жаралган да, мындай эки көзү, кулагы менен жаралган да. Бұл адамның табиятындағы нәрсе. Ал біз оқып атқан газета, көріп атқан телевидение, оқып атқан радио, осы адамның жаратылышына қарата келген. Ошондуктан ешқашан телевидение мен радионун актуалдыгы жоголбойт. Жакынкы күндөрү УТРКнын 90 жылдык мааракеси жогорку деңгээлде белгиленет. Калыгул Асанбаев, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.